Дайым жаш таланттардын концертин колдоп келип, Байбиче Сөкө чапан жаап, калпак кийгизип, анан 3 беттен кем эмес ыр жазып келет жолболдогайчы. Арноо жазып келет. Анан мага дагы жакшы арноолорду жазып келип, аягына келгенде ошо аалардан этият болсо дейт да. А деген бул акча, арак. Анан ай чүрөк болуп кетсе да аялыңды алмашпа деп бүтүрүптүр. Бирдин аягыначы. Анан эме дейт дагы жолболдогай. Түмөнбайдын угуп отурасыңар. Мына биз Рыспайга алмашым деп, мен Чолпонум деп, Калыйбек Элмира деп сүйгөндөрүбүздүн атын айтып жүрөбүз. Түмөнбай Түгөлбайды тартып кыйтырып ончолук болду. Булар сүйгөндөрүнүн атын айта албайт, коркот дейт. Зал жарылып күлөт да. Мына мен агайга жооп бере алган жокмун. Анткени чындап эле менде кыздардын атына ырым жок экен. Бирок сиздики жаңылыгыңыз бар экен да. Жолболдо кээ бир жолуксам айтып коеюн деп атам. Siz andan günde kıytır deveyi жүрүңүздөр. O, kıytır emesken de koy, жол. Adan sonra бул тамашаны эмнеге айтып атабыз? Анткени Түгөлбай агайдын чыгармачылыгы алтын балалыктан башталып, мына кече Боз Жорго деген күүсүн жаңы чыгармасындагы автордук чыгармасын, иштеп чыккан чыгармаларын, агайдын бир чыгармачылык горизонту аябай кеңейип, улам мындай жаңы бир түскө боелуп бараткандыгын көрүп аябай суктандык да. Мен ушул агайдын чыгармачылыгына бала кезден дос болуп, бүгүн дагы мына курдаш болуп, дос болуп, теңдиш болуп жүргөн бизде кыргыз маданиятынын эмгек сиңирген ишмер, композитор, биздин университетибиздин профессору Саламатов Тимур Сагынбаевич деген агайга мен бир 3 мүнөт агыла сөз берейин деп атам.